Салам, бұл видеода біз азыр «Обида на песке» құмдың үстінде тарыныш аттуу аңгемени окуп чечмелесек. Келиңиздер, биринчиден окуп берейин, андан кийин бирге которобуз. Жили два друга. В один момент они поспорили, и один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти и нашли пляж, в котором они решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это». Научись писать свои обиды на песке и выгравировать твои радости на камне. Ушундай жашынакай бир аңгеме, анын эми которуп маанисин түшүнсөк. Эмсе баштайлык, Жили два друга. Два друга деген два, эки дос жашаган экен. Жили өткөн чакта жашаптыр. Жили два друга. В один момент дегенге көңүл буралык, бул бир моментте, бир учурда, бир убакта. В один момент деп, они деп бардыгын а менен окутабыз. Эмне үчүн? Анткени бул о тамгаларыбызга басым түшкөн жок. Ошондуктан а кылып окутабыз. Эгерде басым түшкөндө биз один деп окумакпыз. Басым түшпөй калгандыктан в один момент они деп окудук. Поспорили. Уруша кетишиптир. Урушуп талашып кетишиптир. Бир нерсени талашканда биз поспорили, спор деп айтабыз. Поспорили, и один из них дал пощечину другому. И один из них жана иеву, жана байламта, один из них алардын бирөөсү, из них деген алардын ичинен, из деген ичинен деген маанини билдиргенде, один из них алардын ичинен бирөө дал пощечину другому. Дал пощечину. Пощечина деген сөз бул щечка, бет, жаак дегенден чыгып, пощечина деген бул жаака бергенди айтабыз. Ошондо жаака чаап калыптыр. Дал деген өзү мааниси берди, экинчисине ошо башкасына. Биринчиси жаака чаап калыптыр. Дал пощечину. Экөө бирге колдонот ошондо. Жаака чапты деген сөз болот. Последний, чувствуя боль. Последний деген сөзүбүз бул эмне мааниси? Бул негизи акыркы деген сөздү түшүндүрөт. Бул жерден ошол жаака жеп калган акыркы болот бул сүйлөмдө, андан мурунку. Ошондуктан ошол акыркысы, ошол жаака жеп калганы. Чувствуя боль, боль бул ооруганды сезип, ошо чувствует боль деп айтканыбызда бул ооруганды сезип жатат деп айтмакпыз. Чувствуя болгондуктан ооруганды сезип, но бирок ничего не говоря, эч нерсени айтпай, не говоря болгондо не бул терс маанини билдирет, сөзгө терс маанини берет. Не говоря, айтпай, эч нерсени айтпай, написал на песке. На песке, на үстүнө деген маанини билдиргендиктен кумдун үстүнө жазды, написал. Сегодня, бүгүн, мой самый лучший друг дал мне пощечину. Мой самый лучший друг дегенди карайлык. Мой менин самый эң жакшы досум, лучший жакшы досум дал мне пощечину. Бул жерде карайлык эми. Дал пощечину айтып кеткен, жогору жактан айткандай эле бул жаака чапты. Мне, мени жаака чапты, же болбосо мага жаака берди. Они
продолжали идти. Ошондо кумдун үстүнө ушинтип жазып бере. Бүгүн менин эң жакшы досум мени жаакка чапты деп. Анан алар, они продолжали идти. Басканды улантышты. Идти, басканды. Продолжали, улантышты, улантып жатышты. И нашли пляж. Жана пляжды таап алышты. Нашли, таап алышты. Тапты. В котором они решили искупаться. В котором, который деген сөз ошол жерде, ошол пляжда, пляжга карата бул сүйлөм улантып атабыз. Пляжды таап алып, ошол жерде чөмүлгөнгө, сууга түшкөнгө, купаться деген сөз бул сууга түшүү, чөмүлүү, сууга түшкөнгө чечишти. Они решили, решили деген бул чечишти. Сууга чөл деп чечишиптир да ошондо. Тот, который получил пощечину, который деп айтып атам, ошо тотко байланыштырып, ошол жаакка жеп калганы, тот, ошонусу жаакка жегени, получил пощечину. Бул жерден дал пощечину деген жаакка чапты, жаакка берди деп айтып атабыз. Ал эми получил пощечину, получить деген бул алуу дегенди билдирет, алуу деп которулат. Ал эми получил пощечину болгондо жаакка жегени, едва не утонул. Едва деген бул эмне? Бул ошого аз эле калды, чөңүп кете жаздады. Едванын ордуна биз чуть деп койсок деле болот. Чуть не утонул. Ошол көп колдонулат, билесиздер. Чуть не утонул, едва не утонул деген экөө окшош эле. Ошо чөңүп кете жаздады, аз эле калды чөңүп кеткенге. И его друг его спас. И деген жана анын досу, его друг, анын досу аны сактап калды. Куткарып калды. Спас, куткарып калды. Когда он пришел в себя, он написал на камне. Когда деген сөздү биз кандай түшүнөбүз? Когда деген бул суроолуу сүйлөмдө болгондо качан деп суроо болуп калмак. Ал эми бул жерде жай сүйлөмдө бул ошол убакытты билдирип атат, ошол кезде көрсөтүп атат да. Когда он пришел в себя, ал өзүнө келген маалда, ошол убакытта деген сөз болуп атат. Анткени сураганда деле биз убакытты сурап атабыз да, качан деп. Ал эми жай сүйлөмдө ошол убакытта, өзүнө келген убакытта, он, ал пришел в себя, пришел келди, в себя деген бул өзүнө келди деген маани болот. Пришел в себя деген бул чогуу колдонулса, ошо өзүнө келгенде, он написал на камне. Ал таштын үстүнө жазды. Написал, жазды, на үстүнө, камне, таштын үстүнө жазды. Ал өзүнө келип туруп, анан ошондо таштын үстүнө кайрадан жазыптыр. Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь. Сегодня, бүгүн, менин эң жакшы досум, жогоруда көрсөтүп кеткенби? Спас мне жизнь. Спас дагы айтып кеткенмин. Менин өмүрүмдү сактап калды. Спас мне жизнь. Жизнь жашоо, менин өмүрүмдү сактап калды. Спас, куткарып, же болбосо сактап калды. Тот, кто дал пощечину, ошол жаакка чапканы, тот, бул жерге окшош. Тот, который получил пощечину, бул жаакка жегени болду. Тот, кто дал пощечину, ошо жаакка чапканы, и который спас жизнь своему другу, ошол өзүнүн досунун жашоосун сактап калганы, который спас жизнь деген ошол өмүрүн сактап калганы өзүнүн досуна, спросил его. Ошо досунан, сакталып калынган досунан сураптыр. Спросил его, андан сурады. Ошондо жаакка берип, анан кайра өмүрүн сактап калганы сурап атат. Когда я тебя обидел, бул кагданы түшүндүрүп кеттим, жогору жакта жай сүйлөм болуп атат азырынча. Мен сени таарынтканда, обидел бул таарынтканда, мен, я, тебя, сени таарынтканда, мен сени таарынткан маалда, ты написал на песке. Сен на песке, жогору жакта айтып кеткем, кумдун үстүнө жаздың. А теперь, ал эми, а теперь деген азыркы убакта, ал эми ты пишешь на камне. Ал эми азыр болсо сен на камне, таштын үстүнө жазып жатасың. Ты пишешь, жазып жатасың. Писал болгондо өткөн чакта жазган болот, жазды. Ал эми азыркы убакта сен жазып жатасың десек,
ты пишешь на камне? Почему? Эмне үчүн? Почему? Эмне себептен? Деген суроо бул. Друг ответил. Ответил, жооп берди. Досу жооп берди. Когда кто-либо нас обижает, когда, буну дагы айтып кеттим, жай сүйлөмдө бул ошол маалды билдирет. Бизди кимдир бирөө, кто-либо, кимдир бирөө бизди таарынткан маалда, нас бизди обижает, таарынтып жаткан маалда, кимдир бирөө бизди таарынтса, ошондо мы должны написать это на песке. Мы должны азыр маанисине катары которобуз. Написать это на песке. На песке кумдун үстүнө муну жазышыбыз керек. Биз ошого жазганга муктажбыз. Жазышыбыз керек, жазууга туура келет деген мааниде да ошону. Мы должны написать это на песке. Должны написать жазуу керек. Чтобы ветры могли стереть это. Чтобы ветры деген ошону шамалдар, ветры өчүрүп сала алгандай кылып. Могли деген бул бир нерсени кыла алганда, мен кыла алам. Ветры могли стереть это. Ошону өчүрүп салганга мүмкүнчүлүк болуу үчүн биз аны кумдун үстүнө жазышыбыз керек. Ошондо бирөө бизди таарынтканда биз аны шамал өчүрүп салсын деп кумдун үстүнө жазышыбыз керек. Но, бирок, когда кто-либо делает что-либо хорошее, бирок кимдир бирөө бир нерсе жакшы кылганда бизге, ошол маалда, но когда кто-либо кимдир бирөө что-либо хорошее, бир жакшы бир нерсе кылганда, делает, кылып жатса, мы должны выгравировать это на камне. Биз аны на камне, таштын үстүнө оюп жазышыбыз керек. Мы должны жазуу керек. Выгравировать деген бул гравировка деген сөздөр кыргыз тилинде кээде кездешет. Выгравировать деген бул таштын үстүн оюп жазышыбыз керек. Чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. Эч кандай, никакой, эч кандай шамал аны өчүрө албагандай кылып. Может, могли деп жогору жакта айткандай, ал ошону өчүрө алгандай дегенбиз, ал эми не бөлүкчө кошулуп калып, бул жерде не смог бы деген сөзүбүз бул өчүрө албай калгандай. Ошондо биз аны таштын үстүнө оюп жазышыбыз керек. Эч кандай, никакой шамал аны өчүрө албагандай болду. Научись писать свои обиды на песке. Өзүңдүн, научись деген үйрөн деген сөз. Ошондо өзүңдүн таарыныштарыңды на песке, кумдун үстүнө жазганга үйрөнгүнүң. Научись писать, ошо жазганды үйрөн. И выгравировать твои радости на камне. Жана өзүңдүн кубанычтарыңды, радости, кубанычтарыңды таштын үстүнө оюп жазганды үйрөн деген сөз. Ошондо толугу менен сүйлөм. Өзүңдүн таарынычтарыңды кумдун үстүнө, ал эми өзүңдүн кубанычтарыңды таштын үстүнө жазганга үйрөнгүнүң деген сонун бир аңгеме. Эгер сиздерге жаккан болсо, же жакпай жаткан болсо дагы комментарийлериңиздерди таштап, биздин каналга жазылыңыздар.